уруку молдолор күчтүү эле, касиети күчтүү эле, сууну кайнап жиберет эле, адамды ит кылып, эшекти мини берет эле. Силерде андай жок азыр. Ал силер күчүң эмеңер жок дейт да, касиетиңиз. Ошо кандай илим болгон, ошону жеңил айтып койсоңуз балким адамдар пайда болот. Рахмат Дамлам, Алла разы болсун. Бул суроо мага да көп келет эле. Илгери ушинтип сууну тетире агызып ийген, анан чайнекке нике окутуп койгон, эми бул көбүнчө сыйкыр аралашып кеткен касыйда илими болуп калат да тилекке каршы. Касыйда деп коет, анын жакшы дагы болгон, бирок жакшысына караганда сыйкыры көбүрөөк болуп кеткен. Баягы манас эпосун окусаңыз, ким Коңурбай келет дагы жердин астында бул Алмамбет 6 ай сыйкырды окуса, ал 1 жылга жакын сыйкырды окуган, күндү жаадырмыш болуп, бул элесте иллюзия кылган. Ошол сыяктуу көбүнчө бул сыйкыр илими болуп калган. Эми ачуу акыйкат болот, бирок айтыш керек, кээ бирөө туура касыйданы окуган, бирок туура касыйданы окуган адам болор болбос нерселерди иштете бербейт анычы. Алланын каалоосу болот, бул көбүнчө сыйкыр болуп калган. Ошон үчүн чыныгы ислам менен сыйкырдын экөө кошпогон түшүнүктөр да. Ошон үчүн молдо болсо эле сөзсүз сууну агызып кетсе күчтүү молдо экен, анан эшек айландырып ийсе молдо экен деген сөз ал өтпөйт ал. Эң жакшы нерсе сизге айтайын, жаттаңыз, акыйдада келет. Азамул карама ал-истиқама. Диндеги эң жакшы күчтүүлүк такыбачылыкты туруктуу улантып кармап кеткени дейт. Канча жыл багымдатты келип окуйсуз. Канча жыл тагачыңызды калтырбайсыз. Канча ушул илим ээлерине канча жыл урматыңыз бар. Канча ушул намазды калтырбай койсуз. Канча ошол